Эс алуу жайда чет элдик жаран сабалды. Күйөөсү аялын муунтуп өз жанын кыюуга аракет кылган. Кара-Балтада өзгөчө сулуулук салону аныкталып, кардарлары кармалды. Өзбекстанда ЖЭЭптин жарылуусунан 3 киши өлдү. Садыр Жапаровдун инаугурациясы качан, кайсыл жерде өтөт? Өкмөт толук курамы менен отставкага кетти. Садыр Жапаровдун инаугурациясына канча миллион сом сарпталат? Садыр Жапаровдун инаугурациясына кимдер чакырылганы белгилүү болду. Зил эс алуу лыжа базасында пакистандык жаран сабалды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү социалдык тармактарга окуянын видеосун жүктөштү. Жабырлануучунун достору акыркы 3 айда белгисиз адамдар бир нече жолу алардын артынан кууп, кол салып, сабоого аракет кылышкандыгын айтышты. Келгиле достор, баарына аяр мамиле кылалы, айрыкча конокторго. Мейли кандай гана себеп болбосун, эч кимдин бирөөнү жазалаганга укугу жок деп жазды окуянын күбөлөрү. Окуя боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын чоо жайы иликтенип жатканын билдирди. Ысык-Көл облусунун Түп районунда аялын өлтүрдү деп шектелген адам ооруканада көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат агенттиги билдирди. Мекемеден билдиргендей, 45 жаштагы адам 9 январда жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Анын жез сульфатын жана ветеринардык неоцидол дарысын ичкени аныкталды. Бейтаптын абалы оор болгон. Ал ооруканага түшкөндөн кийин 10 күндөн кийин көз жумган. Буга чейин ал аялынын өлүмүнө айыпталып кылмыш иши козголгон. Тергөө жубайлардын 2020-жылдын ноябрь айында уруш талаштан кийин өзүнчө жашай баштаганы аныктаган. 6 январь күнү аял күйөөсү менен элдешип, кайрадан экөө чогуу жашап калышкан. 9 январда кызганычтын айынан дагы бир чырдан кийин шектүү аялын муунтуп, андан соң өз жанын кыюуга аракет кылган. Чүй облусуна караштуу Кара-Балта шаарында сулуулук салонунун ичинен кумар оюндары ойнотулуп жүргөн. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жайыл жана Панфилов райондорундагы каржы полициясынын тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү учурунда жашыруун кумар оюндарын уюштурулганы аныкталган. Кара-Балта шаарындагы Карл Маркс Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан лаванда сулуулук салонуна жамынып алып, онлайн кумар оюндары ойноткон клуб табылган. Тинтүү учурунда атайын программалык камсыздоо, акча жана башка нерселер менен компьютердик жабдуулар орнотулгандыгы аныкталган. Салондун ичин тинтүү учурунда кардарлар оюнчулар болгон. Териштирүү иштери уланууда. 20 январь күнү түштө Ташкент облусундагы Жаңа Ангырен жылуулук электростанциясынын профилактикалык иштер үчүн токтотулган 5-энергоблогунда жарылуу болду. Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, окуядан 3 киши өлүп, дагы 3-өө ар түрдүү деңгээлде жаракат алды. Алар 5-энергоблокто профилактикалык иштерди аткарып жаткан кызмат көрсөтүүчү ишкананын жумушчулары болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу үчүн министрликтин атайын күчтөрү жана каражаттары тартылган билдирди. Жарылуунун себептери иликтенүүдө. Кырсык учурунда Жаңа Ангырен инфраструктурасы жана техникалык жабдуулары жабыркаган эмес. Буга чейин Озотлик радиосу 2 апта мурун Талимаржан жылуулук электростанциясынын 2 буу казаны чукул түрдө иш токтотконун, буга байланыштуу Кашкадария облусунун бир катар аймактары жана шаарлары жараксыз калганын маалымдаган. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколду бекитти. Башкача айтканда добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарды. Расмий жыйынтыкка ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти. Жаңы шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында өтөт. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 21 январда Кыргыз Республикасынын премьер-министри менен өкмөтүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзамдын негизинде Жапаровдун арызын кабыл алып, аны кызматтан бошоткон. Жарлыкка ылайык, өкмөттүн учурдагы курамы отставкага кетти. Өкмөт мүчөлөрү жаңы курам түзүлгүчө кызматтык милдеттерин аткара берет. Жаңы курам куралып, ишке киргиче премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковго жүктөлдү.
президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун ант берүү аземи өткөрүү боюнча долбоордо бюджеттен 15 миллион сомго жакын акча каралган. Бул тууралуу президенттин аппарат жетекчиси, инаугурацияны уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касманбетов маалымат жыйынында билдирди. Биринчи долбоордо бюджеттен 15 миллион сомго жакын акча каралган. Бирок факт түрүндө каралган акчадан аз каражат сарпталат. Болжол менен 10 миллион сомдун тегерегинде акча каралып жатат, деди Касманбетов. Кыргызстандын президентинин инаугурациясына 70% жөнөкөй жарандар катышат. Бул тууралуу журналисттерге президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов билдирди. Анын айтымында, Садыр Жапаровдун инаугурациясын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Президенттин инаугурациясы 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда өтөт. Инаугурацияга коомчулуктун өкүлдөрү, окумуштуулар, өкмөт мүчөлөрү, Жогорку соттун, Конституциялык палатанын өкүлдөрү, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, саясатчылар, эл жазуучулары, эл артисттери, парламенттин бардык экс-спикерлери, бардык экс-премьер-министрлер, экс-президенттер, президенттикке талапкер болгондор жана Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылган. Садыр Жапаровдун штабынын каалоосун эске алып, чакырылгандардын 70% жөнөкөй жарандары болот. Башка мамлекеттердин президенттери чакырылган жок. Анткени бул ички мамлекеттик иш-чара. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаал эске алынды. Бирок Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке чакыруу каты жөнөтүлдү, деди Касманбетов.